Өкмөт башчы Жантөре Сатыбалдиев өлкөнүн негизги спорттук имараттарын кыдырып, алардын абалы менен таанышып чыкты. Региондорду мындай коюп, борбордогу спорттук имараттардын абалы көңүл жылтаарлык эмес экени баарына эле маалым. Алсак Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунун сууда сүзүүчү бассейни бир нече жылдан бери иштебей турат. Мына бул бассейндин курулуш иштери 1974-жылы башталып, 5 жылдан кийин колдонууга берилген. Суучулдарды тынымсыз тейлеп келген бассейн 1992-жылга чейин мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Ал эми 1 жылдан кийин ижарага берилген спорттук жай 2006-жылы өз ишин токтоткон. Бүгүнкү күндө бассейнди калыбына келтирүү үчүн реконструкциялоо талап кылынат. Балким ошондон бу өкмөт башчы биринчи эле ушул имаратка келди. Спорт жаатындагы атка минерлердин коштоосунда Жантөре Сатыбалдиев бассейндин абалы менен таанышып, оңдоп түзөө иштерине канча каражат керектелет, кандай кылып оңдоо керек деген сыяктуу суроолорго жооп алгандан кийин спорт сарайдын ичине өттү. Исследование кылса эле жакшы суу акпаса эле болду да бул жерде. Башка эчтеке жок. Кийинки кезекте өлкөнүн негизги футбол талаасы болгон Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион болду. Спорт сарайга салыштырмалуу бул жердин абалы бир аз болсо да өйдөрөөк, андыктан талап кылынган каражаттын көлөмү да аз. Анын үстүнө алдыда өтө турган эл аралык беттештерге карата оңдоп түзөө иштери талап кылынгандыктан стадионду биринчи кезекте каржылоо зарыл. Болжолдуу эсеп боюнча стадиондогу орундуктарды алмаштырып, жана биринчи кабатты оңдоп түзөө үчүн 43 миллион 190 миң сом сарпталат. Освещениянын баарын катардын өкүлчүлүгү келип бизге жардам беришет. Бизден болсо жана трансформаторларды коюп беришибиз керек, кабелдерди жаңыртышыбыз керек. Ал эми бул фасадтын баары көрүп атпайсызбы, мындай өңү жакшы болбойбу, кара болуп, ошонун сыртын мындай татынакай көзгө жылуу көрүнгөн колерлер менен сырдайбыз. Сыртын асфальттайбыз жолдун баарын. Эң акырында өкмөт башчы өлкөнүн курамасы машыккан бокс залында болду. Бул имарат чындыгында эле адам ыйлай тургандай абалда. Акыркы бир нече жылдан бери залда ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Астанага төшөлгөн тактайлар чоң киши эмес, жаш бала басса кыйчылдап майышып турат. Ал эми төргө орнотулган рингден абалы тууралуу ооз ачпай эле коелу. Дубалдардын ар кайсы жеринде шыбагы урап, кышы көрүнүп калган. Первый этап имараттарды оңдоп түзөө 3 этапта жүрүшү керек. Биринчиси изилдөө жана долбоорлоо. Мындан кийин каражат бөлүүнү карайбыз. Ал эми косметикалык ремонтко жана бокс залына каражат таап беребиз. Калганы болсо чоң долбоор, анын үстүндө иштешибиз керек. Өлкө курамасынын баш насаатчысы Адылкан Бекболотов болсо залдын жоктугунан чет өлкөнүн кошуундарын чогуу машыгууга чакыра албайбыз. Бул жагынан да балдар аксап калып жатат дейт. Бишкек шаарында өзүңөр билесиңер, биздин курама команда заниматься эткенге, машыктырганга жакшы залыбыз жок. Анан алар бизден сурап атпайбы, Армениянын курама командасы Адылкан сизде залыңар барбы, заниматься эткен болобу деп. Биз билбейм азыр келеби, келбейби ошону. Ошондой биздин жакшы залдарыбыз болсо, мен ойлойм көп командаларды бияка чакырса деп. Ошону менен биринчи кезекте бокс залына жана Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун оңдоп түзөө иштерине каражат бөлүнө турган болду. Ал эми бассейнге сарпталуучу каражат такталып, долбоор иштелип чыккандан кийин келерки жылдын бюджетинде каралат.